Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл окуу дигиталь. Мен бүгүн сиздерге Zoom менен эң жөнөкөй сабак өтүүнүн жолун көрсөтүп берейин дедим. Кийинки күндө бир программаны үйрөтүп жатабыз. Кээ бирлер үчүн бул кызык, кээ бирлер үчүн бул оор. Ооба. Көптөн бери сабактарды өтүп, санариптештирүү, бул компьютер менен кичине таанышып калып, билген болсок, анда жаңы нерселерди үйрөнүү бул биз үчүн кызык. Кийинки башында үйрөнүп алгандан кийин кийинки улам кийинкилер оңой боло берет. Бирок жаңы мына азыр дагы кошулуп көрөйүн, WhatsApp'тан чыга албай жаткан мугалимдер үчүн айта кетсем, же балким башкалар үчүн деле бир ыңгайлуу кылып ушинтип отуруп алмайынча сабак өтө албай атам дегендер үчүн балким бул жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Айтайын, мугалимдер мынакей Zoom'ду катталып үйрөнүп алышты дейли. Же болбосо Google Meet болобу, айырмасы жок. Кирип алды дагы сабак өтүп атат. Мына мендей болуп эле отуруп алып эле балдарды кошуп алып өтө берсин дейли. Жөн эле сүйлөшүп, баарлашып, кайтарым байланыш болсун. Эч нерсени кошпой эле да, китепти дагы эмес, бели китептен мынчачы баракта окудуңарбы, келип эле сүйлөшөлү. Жөн эле баарлашып сүйлөшкөн бул дагы эң маанилүү нерселердин бири. Макул. Дагы бир кызыктуураак болуш үчүн ушундай эле отура бериңиз, байланыш эле болсун, байланыш эле бар деп айталык. Оюндарды ойнотуңуз, ары отур, бери отур, сүйлөшүп коюңуздар. Жөнөкөй отуруп эле сүйлөшүңүз. Кнопкаңызды басып коюңуз. Өзүңүздүн сүрөтүңүзгө бассаңыз, тинеки запись деп турат, Zoom деп турат эң үстүндө, бардыгы тең. Болду. Zoom менен мынакей акырын Zoom'ду басып, жана копия кылган жерди басам, ошол жерден шилтемени көчүрүп алдым. Алдынан кайра WhatsApp'ка киремин дагы. WhatsApp'та кайра вставить кылып туруп окуучуларга жөнөттүм. Аларды чакырып алдым. Кайра алдындагы 3 буштукту, 3 чекитчени бастым да кайра Zoom'га келдим. Окуучуларды кошуп алдым. Болду. Кошуп алган соң, балдар менен баарлаша баштаймын. Саламатсыңар балдар? Кандай турасыңар? Оюндарды үйрөткүлө, сабактарга кызыктыргыла, ал жайын сурадыңыздар, андан кийин ким эмне иш кылды сураңыздар, сабактарды ким кандай аткарды көргөзүп сураңыздар. Болду, өзүңүздү жөн эле отуруп алып эле өзүңүздү көргөзүп сабак өтүп атасыз. Бул бүткөндөн кийин кечке эле сүйлөшүп отура берген кызыксыз болуп калдык дейли. Дагы кошумча мынакей өзүңүздүн сүрөтүңүзгө басып койсоңуз, эң үстүндө тинеки жана Zoom деп азыркы шилтемени жөнөтүп алган жерде, тинеки запистигин үстүндө дагы бир камеранын сүрөтү турат, фотоаппараттын. Ошол жака басып койсоңуз, мынакей камераңыз бурулуп калды. Мынакей жаныңызда китебиңиз эле бар деп айтканбыз, Мынакей китепти ачып баштадык. Кадимкидей отуруп алып эле китепти барактап көргөзүп бериңиз. Бул жактары сабактарды баары көрүнүп турат жакшынакай эле. Мынакей муну жаз, бул эмне, бул жерди окуу. Мынакей көрүнүп атат, баары тең көрүнүп жатат. Мынакей жылдырыңыз, сабактарды муну аткар деп ушул жерден эле көргөзө берсеңиз, мынакей балдарга демонстрация болуп көрүнүп атат. Сүрөтүңүздү болгону өзүңүздүн сүрөтүңүздөн артты карай камераны буруп койдуңуз, ошо менен сабак өтүп атасыз. Ар бир муну жасагыла. Мен көргөзүп турам. Китептери жок болсо, өзүңүздө бар болгон материалды көргөзүп аткан болсоңуз, көргөзүп турасыз. Сүрөткө тартуунун кереги жок, таратуунун кереги жок. Кийинчерээк сүрөткө тартып жөнөтүп койсоңуз болот, бирок бул сабак учурунда азыр камера менен эле көргөзүп атасыз. Сканерлеген жоксуз, сүрөткө тарткан жоксуз, китептен эле барактап көргөзүп атасыз. Ошол жерден дагы муну окун, могул жерге жеттик, муну карачы деп, бул жерде кичинекей кылып сүрөткө тартып койсоңуз, мынтип көргөзө албайсыз. Бул мүмкүнчүлүк жок сизде. А бул жерде мындан да жакшы мүмкүнчүлүк. Мынакей бул жерди сүрөттөп айт, бул жакка эмне болду, кайда барды, кандай кылды, бүт мүмкүнчүлүктөр чыгып атат. Эң жакшы мүмкүнчүлүк. Мынакей тапшырманын баарын чогуу аткарасыз. Макул. Бул математика болсун, же дагы бир нерсе болсун. Ал болбой калды десеңиз, дептериңизди ачтыңыз. Сизге досканын кереги жок. Туруп алып, маңдайына туруп алып деле балдарга көргөзүүнүн деле кажети жок. Баракчаны ачып койдуңуз дагы. Ушул жерден калем менен кадимкидей эле жазып көргөзө баштайсыз. Бүгүн
Бүгүн айталык, бүгүн канчасы? 7-ноябрь. Доска катары мынакей жазып көрсөтө бересиз. Класстык иш. Кеттик. Сабактын темасын жазып койдуңуздар. Андан кийин формулаларды кадимкидей эле өзүңөр айткандай эле мына эмелерди чип көргөзө бериңиздер. Бир колуңуз камераны кармап турат, бир колуңуз менен кадимки эле жазып атасыз. Кошумча дагы бирөө жаныңызда туруп алып камерага тарткандын кереги да жок. Мынакей тамыр алдында деп өзүңөр каалагандай кылып эле тамыр алдында 9 же X, Y бүт баарын тең кошумча жазгандын баары тең боло берет. Өзүңөр билгендей иштей бересиздер. Мынакей керектүү нерсенин баарын тең доскадай доска жок деп атасыңар. Мынакей доска, мынакей дептериңер доска. Болгон нерсенин баарын көргөзүңүздөр. Же болбосо балдарга да тамгаларды көргөзө баштасаңар, мынакей А тамгасын жазгыла. Биринчи ылды чиесиңер, бул жыйга иймек, экинчи таякчаны ылы түшүрөбүз, экөөнү бириктиребиз деп. Же болбосо 4 бурчтукчаны чиебиз, 3 клеткага ары карай жылабыз, акырын жылдык, кайра ылды дагы 3 кайра ушинтип жыласыңар. Мынакей деп. Экөөнү бириктиргиле, же болбосо тесттерди деле баракчага жазып койгула дагы, ушул жактан эле. Бул жака бириктирейин, бул жакабы, бул жакабы, эмне кылайын? Жөнөтө бересиңер. Схемаларды кадимкидей ушул жерден презентациянын, досканын кошумча кереги жок. Ушул жактан сабак өтө бересиздер. Китеп, дептер, ручка, телефонуңуз, анан интернет болсо сабакты өзүңүз ойдогудай кыйналып, даярданып албай, оюңуз, мурдатан алган тажрыйбаңызды ушул жака колдонуп, баарын көрсөтүп берсеңиз болот. Мен дагы кайрылып кетет элем. Күндө мугалимдер эптеп сабак өтүп атса дагы улам жаңы нерсени сурап жатышат. Тигини үйрөндүңбү, муну үйрөндүңбү? Эмне кереги бар? Негизи балдарга азыр билимди мына ушул жака байланыштырып отуруп алып сабак өтүү. Муну эмне кызык эмеспи? Сабакта деле класста отурганда ушу китептер менен, анан дептер менен, доска менен иштейбиз. Мына айырмасы эмне? Болгону ортоңорду экран болуп бөлүп турат. Экран бөлүп турат болгону. Балким байланыш кичине начар болор, бирок ошого карабай 20 мүнөт болсо дагы, жарым саат болсо дагы балдарды кичине активныйраак кылып кармап турган жакшы го дейм. Эч нерсе кылбай койгондон көрөкчү. Болгону ушул жөнөкөй эле ушу сабакты өтүңүздөрчү. Презентацияны очойтуп чоң объемдогу жанагы болгон Google'дагы шумдук сүрөттүн баарын тең ошол жерге коюп алып атабыз дагы. Албетте, анын көлөмү чоң болот. Анан бул жерден бөлүшүп көргөзгөнгө оор болот. Эч нерсенин кереги жок. Мына камераңыз эле иштеп атат, зум иштеп атат, бүттү. Аны тартпай калды, кошулбай калды, байланыш жаман дей бербей, күч келтирбейсиңер. Зумдун өзү эле иштеп атат. Болгону өзүңүздүн сүрөтүңүздөн камераны басып койдуңуз, ар жакта китепти кадимкидей эле иштеп атасыз, үйдө отуруп алып эле. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм. Эгерде дагы суроолор болсо, дагы түшүнбөгөн нерселер болсо, комментарийде калтырыңыздар. Мен күндө ошол суроолор менен иштеп силерге жооп бергенге аракет кыламын. Сак саламатта болуңуздар. Кийинки сабактан жолугушканга чейин.